Musa'nın 3. kitebi Lebiler 1. bölüm. Tengri Musa'nı çakırıp жыйын çatırının içinен ага мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт. Силердин араңардан кимдир бирөө Теңирге арнап малдан курмандык чалгысы келсе, анда бодо малдан же майда малдан чалсын. Эгерде ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бодо малдан чала турган болсо, кемчилиги жок эркек мал чалсын. Ал аны Теңирден ырайым табыш үчүн жыйын чатырынын кире беришине жетелеп келсин. Анан колун бүтүндөй өртөлчү курмандыктын башында койсун. Ошондо ал күнөөсүнөн тазаланышы үчүн ырайым табат. Анан букачарды Теңирдин алдында сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын алып келип, жыйын чатырынын кире беришиндеги курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыктын терисин сыйрып алып, этин жиликтеп бөлсүн. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар болсо, курмандык чалынуучу жайга от алып келип, үстүнө отун салышсын. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар курмандыктын этин, башын, майын курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө ордорду менен коюшсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын бардыгын курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Эгерде анын курмандыгы майда мал, кой же эчки болсо, анда кемчилиги жок эркек болсун. Аны Теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайдын түндүк тарабына сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан аны жиликтеп бөлүп, башын кесип, майын ажыратышсын. Ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө орду менен койсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу баарын алып келип, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык.